Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар жана угуучулар. Ош мамлекеттик университети Иман гимназиясы Адам жана коом предмети 11-класс мугалим Мурзакулова Кайры. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз эл аралык экономикалык интеграция деген теманын айланасында сөз кылабыз. Бүгүнкү сабактагы күтүлүүчү натыйжалар. Интеграция деген түшүнүк боюнча маалымат алабыз. Интеграциялык процесстердин жүрүшүн анализдейбиз. Эркин экономикалык аймактын ишмердүүлүгү менен таанышабыз. Бажы биримдигинин мамлекетке тийгизген таасири жөнүндөгү билимдерибизди тереңдетебиз. Евразия биримдиги жөнүндө түшүнүк алабыз. Мына ушул түшүнүктөрдүн айланасында сөз кылабыз. Бүгүнкү сабакта ушул маалыматтарга ээ болобуз. Балдар, интеграция деген эмне? Интеграция латын тилинен толук, бүтүн, бузулбаган, бүтүндүктү көздөгөн процесс же иш-аракет. Биригүү, кошулуу, биримдикти кайрадан түзүү. Интеграция саясий кандайдыр бир бөлүктү жана элементтерди бир бүтүнгө бириктирүү дегенди түшүндүрөт. Коомдук мамлекеттик структуралардын мамлекеттин чегинде же андан кеңирээк мамлекеттер аралык биримдикке кошулуусу. Мамлекеттер аралык интеграция улуттук саясий органдардын эгемендик укуктарынын бөлүктөрү берилген бийликтин жаңы институттарын түзүү жолу менен ишке ашырылат. Интеграциянын катышуучулары бийликти ишке ашыруу жана коомдук башкаруу менен байланышкан белгилүү саясий функцияларга ээ уюмдар жана топтор. Аларга улуттук мамлекеттик институттар, партиялар, профсоюздар, ишкерлер союзу жана башкалар кирет. Негизи интеграция процесси 20-кылымдын 50-жылдарында түзүлгөн европалык коомчулуктардын базасында Батыш Европада алдыга жыла баштаган. Дүйнөлүк саясатта глобалдык көйгөйлөрдүн чечилиши көп учурда чарбалык өнүгүүнүн динамикасын, илимий техникалык революциянын жайылышы, дүйнөлүк чарба жана дүйнөлүк рыноктун чегинде өз ара байланыштын күчөшүнө алып келип, дүйнөлүк саясий мамилелердин прогресси үчүн экономикалык негизин түзүүчү келечектеги интеграциялык процесстер менен аныкталган. Төмөндөгү схеманы карасак, балдар, интеграциянын эң жөнөкөй түшүндүрмөсү бул биригүү дегенди түшүндүрөт экен. Бул жерде биздин өзүбүздүн билим тармагы боюнча дагы интеграцияга мисал келтирсек болот экен. Мисал үчүн бул жерде ата-энелер, окуучулар жана мугалимдер дегенди карасак болот. Бул жерде өз ара байланышуу, биримдик жана ишмердүүлүк жүргүзүү дегенди түшүндүрөт экен. Демек, ушул үч топтун ортосундагы интеграциялык процесстерди көрүп турабыз. Бул жерде биздин кээ бир предметтерден деле ушул интеграциялык процесстерди байкасак болот экен. Мисал үчүн, бул жерде сезүү органдарынын интеграциясы, сезүү органдарынын биригиши бул адамдын организминин кандайдыр бир системасын түзөт. Бул жерде демек көрүү, угуу, сезүү, даам татуу жана жетпелүү бул сезүү органдарынын интеграциясы же болбосо биригүүсү бир системаны аткарат. Мына ушундай түшүнүктүү, жөнөкөй түшүнүктүү дагы түшүнсөк болот экен.
Эми дагы бир бүгүнкү темадагы негизги маалыматтардын же болбосо негизги уюмдардын бири болгон эркин экономикалык аймактар боюнча дагы маалымат алып кетсек. Республиканын район, шаар, облустарында бир катар экономикалык жеңилдиктер берилип, атайын бөлүнгөн жерлер бар. Аны биз эркин экономикалык аймактар деп атайбыз. Эркин экономикалык аймакты түзүүнүн негизги максаты бул чет элдик инвестицияларды тартуу, сапаттык жана экспорттук продукцияларды өндүрүү, жумушчу орундарын түзүү, жаңы технологияларды өздөштүрүү, прогресске жана пайда табууга багыт алуу, калктын турмуш деңгээлин жакшыртууга салым кошуу болуп эсептелет экен. Кыргызстандагы экономиканын түзүмүн өзгөртүү шартында эркин экономикалык аймактарды түзүү жана өнүктүрүү чет элдик инвестициялар тартуунун негизги багыттарынын бири болуп эсептелет. Учурда республиканын аймагында Нарын областында, Каракол, Ысык көл областында, Бишкек жана Чүй областында, Маймак, Талас областында эркин экономикалык аймактары түзүлгөн. Ушул эркин экономикалык аймактардын ишмердүүлүгүнө көңүл бура турган болсок, мисалы, Бишкек эркин экономикалык аймагында 25 өлкөнүн компаниясы бар. Алардын ичинде Европадан Кытай, Орусия, Иран, Түркия, Жапония мамлекеттеринен келген инвесторлор басымдуулук кылат. Ал компаниялар негизинен эшик-терезе, витрина сыяктуу курулуш материалдарын, пластмассадан түтүк, шише жана башка буюмдарды, кийим-кечек, эмерек, пардага окшогон нерселерди, балык, un, чай, суусундук сыяктуу азык-түлүктөрдү жана компьютердик, теле, аудио, фото жабдууларды чыгарышат. Ушул эле темабыздын дагы бир эң керектүү бөлүгү бул уюм же болбосо биримдик, бул бажы биримдиги болуп эсептелет. Бажы биримдиги бул мүчө мамлекеттер өз араларында соодалашууда тарифтер жокко чыгарылып, ошону менен катар үчүнчү өлкөлөр менен соодалашууда бирдиктүү тышкы бажы тарифин коюусу менен айырмаланган регионалдык интеграция болуп эсептелет. Бажы биримдиги түзүлгөндөн кийин биринчилерден болуп Казакстан 2010 жылдын 1-июлунан, Россия 2010 жылдын 1-июлунан, Белоруссия 2010 жылдын 6-июлунан мына үч мамлекеттин ортосунда бажы биримдиги түзүлгөн. Биз ошол бажы биримдигине эң керектүү, эң зарыл болгон бул лабораториялар болуп эсептелет. Бир мамлекеттен экинчи мамлекетке өтүш үчүн ар бир продукциянын өзүнүн стандарттары болот. Ошол стандарттарды текшерип, ошол стандарттарга туура келтириш үчүн атайын лабораториялар курулду. Биздин Кыргызстанда дагы ошондой лабораториялар бар. Мына ошого көңүлганда заманбап лабораториялардын иштөөсүн көрсөк, төмөнкү видеодон көрсөк болот. Бүгүн Кыргызстанда реинтеграциялык биримдикке киргенине толук 1 жыл 4 айдын жүзү болду. Албетте жетишкендиктер менен бирге кемчиликтер да жок эмес. Алсак экономикалык биримдиктин толук кандуу мүчөсү болгон күндөн тартып ата мекендик товарлардын сапатына карата талап күчүнө кирген. Өзгөчө мөмө жемиш менен сүт, эт өндүрүмдөрүнө. Бул продукциялардын өткөрмө бекеттерден бир эмес бир нече эле барткан кайтарылышы ветеринариялык кызматты жөнгө салуу менен эл аралык талапка жооп берген фитосанитардык лабораторияларды куруу зарылдыгы бышып жетилгенин дагы бир ирет тастыктаган. Айыл чарба жана эт азыктарын экспорттоо үчүн алардын сапатына кепилдиктин болушу шарттоо максатында өкмөт фитосанитардык лабораторияларды куруу жана оңдоону колго алган. Анын алкагында Союз учурундагы системага ылайыкташып, эл аралык талапка жооп бербеген республикадагы жалпы 28 лабораториянын баарын оптималдаштыруу зарылдыгы коюлган. Алардын катарында мына бул Ош, Жалал Абад, Баткен облустары боюнча жападан жалгыз ветеринардык диагностикалык экспертиза борбору да бар. Аймактагы ветеринария тармагына тийиштүү бардык изилдөөлөрдү жүргүзө ала турган бул борбор кезегинде Түштүк Жөлкөмүн гана эмес, коңшу Өзбекстандын да 3 районун кабыл алганга жетишкен. Бирок буга чейин өтө коркунучтуу делинген ооруларды изилдөөдө борбордо шарт болгон эмес. Мындай жабдыктар биздин мисалы Кыргызстандын бүгүнкү күнгө чейин тарыхында болгон эмес. Ошондой эле биздин коңшу мамлекеттерде да жок.
Demek bunu bayağı özünün elinin den soğuluğun sıylagan den soğuluğunun kamkoltuk örgön memleket. Buna uşunday denge. Bizde söz sıra bunu sırtqa çıkarış üçün emes. Bunun negizgi maksatı bizde buna pazarda bizdin elдің dastorkonuna qanday produktlar satılып atат. Qanday produktlar жасалып даярдалып атат. Мына ошол максатта текшериле турган жабдыктар. Лаборатория учурда баштан аяк жаңыланды. Борбор ИАЭПтин талаптарына шайкеш келе тургандай оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жаңы заманбап техникалар менен жабдылды. Бул самалык жардам иретинде Россиядан келген жалпы суммасы 4 миллион 700 миң долларлык лабораториялык жабдуулардын эсебинен ишке ашырылууда. Акыркы үлгүдөгү заманбап жабдуулар азырынча биздин ветеринария тармагындагы адистердин билим деңгээли чабалды кылат. Ушул себептен Орусиянын Уралдагы федералдык университетинин окутуучулары бир жума мындагы адистерге акысыз сабак өтүштү. Задача этой лаборатории определять именно содержание. Маселен, бул аппараттар адамдын организминдеги концентраттын деңгээлин аныктайт же жөнгө салат. Фитограмм деп коет муну илимде. Ал эми фитограмм деген бул түшүндүүлүккө каршы колдонулуучу же зыяндуу заттар менен күрөшүүчү айрым элементтер болуп саналат. Бул элементтер адамдын организмине олуттуу терс таасирин берүүчү химиялык заттар. Ал эми бул аппараттар болсо, мына ушул заттар тамак-аштын курамында белгиленген нормада өтпөөсүн камсыз кылат. Адистердин белгилөөсүндө жаңы алып келинген лабораториялык жабдыктарды бизде эки максатта пайдаланууга болот. Биринчи, biz ошолунда кайра Россиядан келген, Беларусиядан аз ет келип атпайбы, сүт келип атат. Биз ошолордукун да текшерип, өзүбүздүн базарга киргизишибиз керек. Экинчиси, биз өзүбүздүкүн bu жерде өндүрүп сыртка чыга турган экспортко аякка барып, убара болуп, аякта уят болгондон көрө, ушу жерде текшерип алып туруп, анан тияка жөнөтүшүбүз керек. Өкмөт тарабынан Бишкек жана Ош шаарларындагы лабораторияларды референс лаборатория деген статуска жеткирүү максатында мамлекеттик бюджеттен быйылкы жылга кошумча 37 миллион сомдо бөлүнүп берилген. Лабораторияларды ишке киргизип коюу менен эле маселе чечилип калбай тургандыгын айткан талдоочулар биринчи кезекте тамак-аштын сапатына мамилени өзгөртүү зарылдыгын белгилейт. Миргүл Букошова, Акжол Айбашев, Коомдук биринчи канал, Ош шаары. Мына ошол бажы беремдигиндеги биздеги дагы лабораторияларды жаңылап, мурункуларды жакшылап оңдоп түзөп, ошол биздин продукцияларды башка азыркы айтып өткөндөй, башка жактан келген продукцияларды дагы ушул лабораторияда текшерип туруп, анан элдин соодага, сатыкка чыгарат экен. Бүгүнкү күндөгү бажы беремдигинин иштөө принциптери эмнелерди камтыйт ичине? Бул биринчи жалпы бажы аймагы, экинчи өз ара соода бажы алымдарын алып салуу, үчүнчү өз ара соодага экономикалык чектөөлөрдү алып салуу, төртүнчү тарифтик эмес жөнгө салуунун бирдиктүү чараларын колдонуу, бешинчи бирдиктүү бажы тарифин колдонуу, алтынчы бирдиктүү бажыны жөнгө салуу болуп эсептелет экен. Мына ушул принциптердин негизинде бүгүнкү күндө бажы беремдиги иш алып барат. Бул жерде биз жогоруда айтып өткөндөй 2010-жылы 3 мамлекет бажы беремдигине кирген. Ошол 3 мамлекеттин 2011-жылдагы январдан августка чейинки мезгилде кандай канча өлчөмдө товар бири-бирине экспорттой алышкандыгын миллион доллар менен эсептеп көрсөткөн. Демек, Россия Белоруссияга 15.621 миллион долларлык продукцияны экспорттогон. Ал эми Белоруссия Россияга 9.200 миллион долларлык продукцияны экспорттогон. Мына ушундай мисалдар менен бажы беремдигинин өз ара соодасын байкасак болот. Бажы беремдигине дагы Армения 2014-жылдын 10-октябрында кол коюлган, ал эми 2015-жылдын 2-январында күчүнө кирген. Ошол эле мезгилде Евразиялык экономикалык союзга да мүчө болгон. Кыргызстан 2015-жылдын 8-майында кол коюлган, 2015-жылдын 12-августунда күчүнө кирген. Ошол эле мезгилде Евразиялык экономикалык союзга мүчө болуп кирген. Төмөндө силер ошол 5 мамлекеттин президенттеринин ошол иш пландары боюнча жолугушуу сүйлөшүүлөрүн байкап атасыздар. Бул жерде ошо 5 мамлекет. Төмөндө ошол бир өлкөдөн экинчи өлкөгө
продукцияларды, кандай продукциялар өтүп атат, алар сөзсүз түрдө ошол бажы биримдигинин стандарттарына дал келиш керек экендигин байкайбыз. Эми андан кийинки дагы бир түшүнүк бул Евразия экономикалык бирлиги. Эл аралык укук субъектилигине ээ жана Евразия экономикалык бирлиги тууралуу келишим менен негизделген чөлкөмдүк экономикалык интеграция боюнча эл аралык уюм болуп эсептелет. Жогоруда бул жерде силер ошол Евразия экономикалык биримдигинин эмблемасын көрүп турасыңар, балдар. Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер: Армения Республикасы, Беларусь Республикасы, Казакстан Республикасы, Кыргыз Республикасы жана Россия Федерациясы. Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин калкынын жашоо деңгээлин жогорулатуунун кызыкчылыгында туруктуу өнүгүү үчүн шарт түзүү максатында түзүлгөн. Демек, мына ошол Евразия экономикалык бирлиги ошол максатта иш алып барат. Бүгүнкү сабактан балдар ушул маалыматтарга ээ болдук. Бул тереңдетип окусак дагы бунун аябай көп маалыматтарга ээ болобуз, бирок бүгүнкү күндө биз ушул маалыматтар менен чектелебиз. Өзүбүздүн бүгүнкү теманы кандай түшүнгөнүбүздү, канчалык маалыматтарды ала алгандыгыбызды текшерип алыш үчүн бүгүнкү сабакты бышыктоо үчүн өзүңдү текшер тапшырмасын аткарабыз. Төмөндө ошол тапшырма берилген суроолор: бажы биримдигине кайсы мамлекеттер кирет дегенди биз жогоруда айтып өттүк. Кайсы мамлекеттер канчанчы жылы кирген, мына ошолор боюнча өзүбүздү текшерип алабыз. Бишкек эркин экономикалык аймагында кайсы мамлекеттердин компаниялары бар? Демек, биз 25 мамлекеттин компаниялары бар дедик, бирок ошолордун ичинен эң негизги чоң компаниялардын нээси кайсы мамлекеттер болуп эсептелгендигине карап көрсөңөр болот. Мына ушул тапшырманы сабак учурунун сабактын аягында ушул бүгүнкү сабакты бышыктоо үчүн аткарабыз. Ким ушул бардык суроолорго туура жооп берген болсо, анда ошол окуучу бүгүнкү теманы жакшы өздөштүргөн болуп эсептелет. Анда эмесе балдар, бүгүнкү тема боюнча биз сабагыбызды ушуну менен аяктайбыз. Үйгө тапшырма. Биринчи, жаңы терминдердин түшүндүрмөсүн аныктагыла. Экинчи, Евразия экономикалык биримдигинин бүгүнкү күндө ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат жазып келгиле. Мына ушул тапшырманы аткарып келесиңер. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.